Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү улантабыз. Азыр бизде болсо Куттуу студиябыздын дагы да коноктору бар. Бир көңүлдү көтөрөйүн деген өзүнүн керемет чыгармаларын арнап берейин деп жакта бизде конокторубуз келип турат. Алып баруучу ырчы аткаруучу Сергек Токтолбеков, ошондой эле ырчы аткаруучу Канекей Бектурова, ошондой эле өзгөчө тааныштырып өтсөк, булар бир үй бүлө, үлгүлүү үй бүлө бүгүн биздин Куттуу студиябыздын коногу болуп келип турат. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Канекейже. Алгачкы эле суроо мындай болот, эмнеге атыңыз Сергек? Ким койду? Ошон үчүн эме 10 мүнөт эрте келген деп ошондон да. Сен ушул бүгүн эфирден кеттиң. Ишиңди жанына коюп алып эле сурай берет экенсиң. Сергек деген бул негизи Сергек заман деп көп Сергек деген сөз кездешет го. Мен апам айтып коет илгери. Бир ырчы жигит Кудаа келчү го илгери. Москвичтайда болуп. Водитель жигит келип анан конокто отуруп аябай жакшырдап, шаңда отурган жигит болбойбу ушундай го. Аты Сергек болот. Сергек болот. Мен ошондо апам курсагында кезинде да. Эркек болсо азыркыдай узи жок кез да. Эркек болсо мен Сергек коем деп ойлоп койгон экен, ошондон улам Сергек болуп калды. Анан Сергек болупсуз, ошентип эле ырчы. Ошондой. Чын эле жашоодо да Сергек болуп экенбиз? Ооба, шаар. Аябай. Бир нерсени ойлонсо, мындай биз мындай кичине акылдашабыз го. Жокту чечет да, болду. Акылдашып. Ооба. Өзүнө чечет шарт деген ооба. Сиз саламатсызбы? Азырынча тискин колду. Азырынча дегендечи. Санап калсыз. Санап калсыз, бир өтөйүн деген. Эмеде фото эркек киши 45тен өткөндөн кийин өзүн жана жайын дайындай баштайт дейт. Тойс качагар болгонгочу. Өткөрүп берген. Азырынча бул кишинин колунда аякта. Ырчы, аткаруучу, алып баруучу, анан жана айтышты да деп аттыңыздар. Кандай айтышты? Кандай эне айтышы? Кыз жигиттер айтышы. Үйдөлө. Ичара. Айтыштар тез-тез болду. Көмүскөдөгү таланттар да. Канекейже сиз дагы ырды айт экенсиз, негизи. Анан ушул чыгармачылыкка деги эле кантип аралашып калдыңыз? Бир үй бүлөдө эки чыгармачылык адам кандай болуп калат? Балдар төрөлгөндө ырдар чыгабы? Бир казанда эки кочкордун башы кайнайт экен. Кочкор болбойт ба? Экөөбүз урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр баары биздин күлгөнүбүз эмнеге күлүп атат деп аткан чыгар. Андыктан эң алгач ушул комузду көргөндө эле элдин баары ырыккысы келет, жан үйүндө ырыккысы келет. Андыктан кезек берели, керемет чыгармага. Андан кийин майык уланталы. Дуэт ырдап берели. Кана? Махабат дастаны деген чыгарма, эски чыгарма. Чыгыштан аткан кезде ала түзгөгүн нурун чачкан кезде мезгил торун тынымсыз токуй жүргөн энет кеч күн түнөгө жаткан кезде махабатым Ектен нуруң төгүлүп, кат-каттап санам бөлүнүп, кайгыга салдың карындаш кар тайган кезде көрүп, кар тайгана кезде көрүп. Бышкан кезде бүркүт шаңшып асманга учкан кезде самайларын сеңселткен ак кайыңдай сагынычтар туш-тушка учкан кезде
махаббатым сизге арнагам. Ай, махаббатым сизге, тагдырымды сизге арнагам. Ortumdan sanam tөгülüp, Udurlup sanam bölünüp, Ubayga saldın karındaşa, Ulgaygan kezde görünüp, Men ulgaygan kezde görünüp. Jemişler şiresin tökkön кезде, баларылар гүлдөргө конгон кезде, усалыктан кубары бак жүзүбүз, арабызда көп күндөр өткөн кезде, тагдырымды сизге арнагам. Ай, махаббатым сизге, агдырымды сизге арнагам. Махаббатым сизге, тагдырымды сизге арнагам. Бале, азаматтар, караңыздарчы, эртең эле эрте туруп, бир ушундай бир Көрүүчүлөрүбүздүн уйкусун ачып, бактылуу үй-бүлөлөрдүн бир керемет чыгармасына күбө болдук. Негизи чыгармачылыкка бир жылбырды кармап бирге аттанган кандай экен? Абдан сон биз эми бала кезден эле көмүп калганбыз, себеп дегенде студент кезден бери таанышпыз. Бала кезден десе мектептен экен болуп. жаңы төрөлгөндөр башташкан. Жок, негизи студенттик кез өзү бала кез эле болот экен да, анан студент консерваторияда окуганбыз да. Ошол жактын жатакасынан эс тартып келип, кыскасы 18ден кийин. Өтө тааныш адрес. Ошо советский Донецк, Фастфудтун жайы. советский Донецкийге барсам эле айылга баргандай бир сезим болот да. Жакшы. Бизге да ошондой сезим болот. Биздин жакшы балалык күндөрүбүз өткөн жер десек болот. Балалык эле кез, чындап эле Сергей айткандай. Жаңы окууну бүтүп келип, ата эненин жанынан алыстап келип эле ушул кишинин колуна түшүп калдым. Бир факультетте окугансыздар ошондо. Жок, факультетибиз бөлөк болчу, бирок кийин кошулуп кеттик. Сиз комуз четкениңизге караганда Мен фольклор фольклордук аспап бөлүмүндө окугам, вокалда. Айтылуу Токтобек Асаналиев агайдын колунда 5 жыл тарбияландым. Ошол Сергек болсо 2 жыл театрда окуп келип, анан Опера балет театрында мурун 2 жылдык дайындоо деген бар болчу, азыр жойулуп кетти. Ошол жерде сольный пенияда Токтонал Сейталиевди окуп, консерваторияга ошол эле факультет менен барып, кийин кайра мен дагы народныйга которулгам Комузда. Шеп, народный декен, народныйга өтөт. Аяктан Мурат Косей деген агайда тарбияландык. устатыңыздар. Инсан ошондон бери бүрсө чыгармачылыкта алып урушуп, аракет кылып келатасыздар. Азыр кандай жаңылыктар бар? Жаңылык эми чыгармачылык өтө оор, түйшүктүү кесипкен быйыл сезип атам, себеп дегенде буга чейин ушул өзүбүз ошол жакта окусак дагы бел байлап көрө элек болчубуз. Буга чейин алып барчу тамада болуп, ошол жакта көбүнчө убактым куруп калды. Быйыл аябай бел байлап ушу чыгармачылык менен катуу киришип атабыз. Деп атканым, жаңы клиптер тарттырдык. Бир клипти азыр сиздерден презентация кылып алгач эле. сунуштайбыз. Лентасын кесели деп атабыз. Сөзү кайчы менен жанагы лентаны коюп коюш керек. Биз көп эме кесип атабыз. Жалаң лента кесип болуп атабыз. Лента кесип болуп атат, акыркы күндөрү жалаң гана жаңы Жакшы чыгармалар. жаңылыктар менен келип атат да, биз өзүбүз да кубанып атабыз. Ошол алып коет окшойсо. Ар дайым ошондой болсун. Куттуктуу жаңыңыздар жакшы жаңылыктарга толуп турсун. Анда миң уккандан бир көргөн артык дейт. Жалпы көрүүчүлөр дагы кандай клип болду экен? Көптөн бери аракет кылбай жүрүп, аракет кылып чыгарган клип экен, көрөлүчү деп аткандыр. Баарыбыз чогуу ошол клипке күбө болуп, андан кийин биз маек көздү улантабыз. Кеңиздер.
Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Бали чындыгында сонун чыгарып атылышы менен буйруса YouTube'да 5 миллион просмотр алып келип, андан кийин 100 миллионго өтүп кетсин. Жакшы чыгармалыктыр. Анан урматтуу телекөрүүчүлөр, бул деген Рыспай Абдыкадыровго таандык ыр экенин дагы азыр баса белгилеп өттүңүз. Ирдин тарыхы туурасында кеп кылсак анда. Эмне үчүн ушул ырды? Эмнеге кантип дегенде Ырыспай Абдыкадыровдуку деп негизи Ырыспай атанын записи бар экен. 1-2 кишиден угуп калдым, сөзү башка кишиники деп мен таап албай койдум. Ону таандык болуш керек. Анткени эми Залкар оончу да. Агабыздын ошол быйыл 80 жылдыгында дагы бирок ырдалды бир киши ырдады. Анан ошонукуга деп эле баамдап калдым. калдым. Айтылат да, эми Рыспай Абдыкадыровго таандык көп оондор бар. Алар ырдала элек депчи. Балким чындыгында Бул ыр дагы чындыгында көмүскөдө калып калган ыр окшойт. Себеп дегенде биздин чыгармачыл чөйрөдөгү кесиптештер көбү таң калып атат да, бул кимдин ыры, каяктан таап алдың деп. Уну деген бир отурушта туулган күндө олтурганбыз да. Айдар деген аккордеон менен ырдаган агабыз бар, жакшы. Ошол Рыспай атабыздын ырларын көп ырдайт да, ошону көптөр суранып 3-4 жолу ырдатып калышты. Мен дагы атайын дайыр ырдап бергичи, анан телефонго тартып алгам да. Анан эртеси барып эле аябай жактырып студияга барып запись кылып, ушунун үстүндө иштеп баштадык да. Анан кийин Айдар элестеп туулган күндө олтурасың. Телефонго тартасың, эртеси барып запись жас кыла деп. Ушундай негизи чындай, Айттым го шаар деп ушундай. Андан кийин бул чыккандан кийин кече жакында дагы отуруп калдык ротошто. Ошол Айдар байкелер мененчи отуруп калган Айдар байке. Бир жакшы ырым бар, жакшы көрүп ырдайын деп жүрөм, ошону ырдап берейин деп. Аккордеон тартып келип мени эстеп кетипчи. Жок, оны эле салып коеюнчу, эртең Сергек жастырып болбосун деп тамашалап отушпай. Ансыгандай ошо бирөө эле жакшы көрүп калып, жаздырдым. Дароо эле клибин тарттык. Ошол. Клиптин идеясы бир күн барып запись болду, эртеси күнү. Эми чындыгында бир 10 күн аралыкта клип менен чогуу бүтүп калды. Түздө тартылган. Түздө тартылган. Себеп дегенде биякта театральный клиптин баары окшош го, баягы базы романтика. Кичине театральный кылалы деп режиссер ошондой сунуш кылган. Сунуш кылды. Режиссер менен тиги актрисанын сүйүүсүн чагылдырып бербейлиби депчи. Анан ошол себептен театрдан ойнотконбуз. Ошондой. Сон. Анан жакында мен айтарым, жанагы состав менен дагы бир туулган күнгө өтүрүп коюшат экен. Дагы бир керемет чыгарма чыгып калар депчи. Ал состав эми сөзү менен ырдабай калбадыбы мен бар жерде. Сиз оон запись кылып эки келген сөздү айтып жазыпсыз. бул жак билет турбайбы? Бул жак билет демекчи эжеке. Азыр дагы бир телекөрүүчүлөрүбүз жуп болсун, дагы бир чыгарма аткарсын деп турган чыгар. Телекөрүүчүлөр эмес, мен деле жуп кылбай ырдатпай кетирбейм дей берсең. Бизде ар бир баягы ырчылар 2ден ырдап кетет. Салт боюнча келиңиз анда кайсыл чыгарманы дуэт аткаруусунда ырдайын деп турасыздар, Дуэт ырдасак деле болот. Өзүң деле ырдап коесуң, коштоп турайын. Коштоп турбосо макул. Себеп дегенде Жөлөк болуп турбуз. экөөбүздүн диапазонубуз экөөлөк болуп, чынында канекей экөөбүз мындай дуэт ырдаганда кыйынга турат. Мага низкий болуп калат, мага тууралап алсак канекейге высокий болуп калат, ушундай да. Азыр эми сиздин атканыңызда клипти көрдүк, эжекенин аткарышындагы чыгарманы бар. Болду эми, бул жак деле. Жок, анан сен байкадыңбы? Аткарса аткара бересиз, сен коштоп тур эле. Стоп. Тамам, келиңиз. Канекей келе. Алтын апаларыбыз аман болсун. Бизде апаларыбыз да көрүп атат, баарыбыздын апаларыбыз аман болсун. Анан кичине сырколоп атам кичине дарыланып жатты эле, атама салам жолдогончо ошолорду арнап коеюн. Аппак жолук салынып, амандык тилей жалынып, алыстан кызым келет деп ай, апакем жүрөт сагынып, алыстан улум келет деп ай, апакем жүрөт сагынып. Таптырбай ал кез жашынды, тал-талда бүргөн чачымды, алсырай түшсөм апакем ай, алдыңа жөлөйүн башымды.
апа кең ай алдыңа жөлөйм башымды ардайым жарык манайым агары барат самайым ал кечте бизди өстүргөн ай апалар жашоо талайын ал кечте бизди өстүргөн ай апалар жашоо талайын апалар жашоо талайын Ой, бала азаматсыз қараңыз, эртең менен эле керемет чыгарма. Бардыгыбыз апаларыбызды сагынып, апаларыбызга салам жолдогубуз келип, бардык апалар көрүп атат, апалар бар, биз бар, апаларга тазим, сизге чыгармачылык ийгилик. Анан негизи эле ошол чыгармачылыкты дагы өнүктүрүш үчүн кайсыл өлкөнүн артисттерин көбүрөөк көрөсүздөр мисалы? Кандай жанрдагы Сен кайсыны көрөсүң десе. Келечекте дагы кандай Мен ырлар көрөм менен деп эле. чыга келесиздер? Мен Россия жакын өлкө болгон. Россиянын бала кезден угуп калдык го. Биздин ата-энелер Советский Союзда жалаң Алла Пугачева, Киркоров ушуларды угушчу го. Биз деле алар менен чогуу жүрүп эле ошолорду угуп отуруп, азыр аябай мындай такалып мындай карап, издеп, Инстаграмдан катталып уккан ырчым ошол Алла Пугачева, анан Полина Гагарина катталымындагы мен мыкты ырчы деп эсептейсиз. ооба, мыкты ырчы деп эсептейм. Мен чиле Европаны айтсам досторум деле калбайт атат деп жемейт го дейм. Чындыкты эле айтып отурайын, казактардыкын угам. Эми баягы тилин түшүнөм да, биздин тилге окшош го. Ошон үчүн анын үстүнө казактардын фантазиясы эми биздикинен чынында эстрада жаатында бир аз алдыда турушат го. Түшүнүлөбү? Мен ошентип эсептейм да, чындыгында. Мен угушум боюнча казактардын көп чыгармалары кыргыздын чыгармаларына алып ырдашат. Бекборбиев агайыбыздын эле 70% ырын алар жаңырткан дегендей. Жок, мен неме жагын айтып атам да, баягы алар жаңылатуу, могу шөкөттөө жагынан кыйын да. Биз бул акындар жагын кеп кылган жокмун, обончулар жагын. Ошолордун аранжировкалары, иштөө манералары мага жагат да. Ошо көбүнчө казактардыкын угам, а бирок негизи ошо кыргыздын өзүнүн эле кыргызчаттанган ырларга басым жасайм. Кыргызчаттанган ырларга эмне жетсин, Рахмат, негизинде. Анан жакында эле министрлик тарабынан мамлекеттик иш-чараларда фонограмма ырдалбасын, мындан кийинки концерттерде билетке жазылсын, концерт фонограмма түрүндө болот же жандуу ыр менен болот. Сиздердин көз карашыңыздар? Мага ошол нерсе жакты чын элечи. Фонограмма эмес дегенге себеп дегенде мен тойго барганда деле ушуга чейин фонограмма такыр ырдабайм. Живой ырдайм. Жандын себеп дегенде ошо ырдагандай болом да. А фонограмма ырдаган учур болуп калат кээдечи. Өзүм тойбой калам да фонограмма ырдаганда. Жан ырдасаң өзүң каалагандай импровизация кылып, каалагандай ырдайсың го. Мен ошого кошулат элем. Рас деп коесаң, капталдыгы. Сиздин көз карашыңызда Туура ырдап атам деп. Туура эле чечим болгон. Ошондой болсо биринчиден да, экинчиден изденүү көп болот ырчылар үчүнчү. Аракет кылат да. Кой эртең жан ырдайм, концертим бар же тоюм бар деп аракет кылат да. Тренировка күнүгө мал менен негизи деген вокал деген аябай мындай тактыкты аябай талап кылат да. Мисалы эртең менен уйкуңдун туура канышы, түндө туура укташ керек, мындай кеч калбайчы, муздак нерсе ичпеш керек дегени, мисалы записке чейин кандай даярдансаң, демек күнүгө барган концертке бара турган жерге, ырдай турган жерге ошондой режим кармап, дисциплинага өтөбүз да, мындайча айтканда. Мен деле туура көрдүм, колдойм. Биз эми окуганбыз, ал нерседен өткөнбүз. Сергек айткан. Чоң
рахмат. Өткөндө бир Талай Эркебаев деген ошол агабыз келип, консерваторияны быйыл аяктады. Ошол киши айтат, биздин агайыбыз түнкү саат 3-тө туруп бетке бир чаптыр ырда десе ырдашыбыз керек дейт. Ырчы ошон үчүн ырчы дейт. Андыктан сиздерге чыгармачылык ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Дагы да өнүңүздөр, өсүңүздөр. Негизи эле жашоодо кандай тилек, максат, оюңуздар болсо, бардыгы орундалсын. Айбали, рахмат. Сиздерге да. Убакыт учкан куш экен. Сиздер менен бүгүн кечке ырдап, маек куруп отура берет элек. Тилекке каршы эми маектин соңунда сиздерге бир аз эркин микрофон берели? Маектин соңунда келиңиздер. Азыр эле келип аткандай болдук элек. Негизи азыр келип турат. кызыктуу мүнөттөр тез өтөт го. Негизи бактылуу кишилер келсе ошондой. Рахмат. Ишенчебекпиз, ишенип калбай эле. Биз бактылуу экенбиз. Кел анда кеттик. Кел канкей. Султан атабыз. Ошол сиздерге да чыгармачылык ийгилик, жалпы жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билгизем. Ата энелерибиз аман болсун, ар бир үйдө наристенин үнү жаңырып турсун, элибизде тынччылык болсун. Жаңы ажообуз менен жаңы жаңылануулар, жаңы бийиктиктер бизди күтүп турат деген ишеничтемин. Рахмат, сиздердин куттук студиябыздарга келип амандашып атканыңызга аябай кубанычтабыз. Сиздерге чоң рахмат, ишиңерге ийгилик. Кыргыз элине Акчолтой бир ажоо башчы келди деп атабыз, буюрса. Болсун. Ошол кыргыз элинде токчулук, тынччылык болсун.